Бишкектеги дарканаларда бет кап жокко эсе. Болсо да паспортуңузду көрсөтүп, 3 гана сатып алууга болот. Мурда 4-5 сомдон чектөөсүз сатылып келген бет капты эми 20 сомдон дагы табууга кыйын болуп турат. Кече балам таап келип жөнөттүм эле. 25 сомдон алдым деп, апа деп бир 5 штук алып келди. Үйдө бир-бирден алып мына тагып жүрөбүз. Еще була одноразовый да, мен кечетен бери тагып жүрөм, не кылайын анан. Мен да мына кече таңган маскам. Кече бир 5-6 жерге кирдим, маска жок. Анан могу бийликтегилер маска бар деп атпайбы? Эч жерде жок маска. Мисалы үчүн азыр бияка издеп келдим. Рахмат. Бул көйгөй бүгүн парламенттин трибунасына чейин жетти. Азыр бет каптарды кайсы жерден сатып алса болот? 20 миң, 30 миң, 100 миңге чейин алабыз деген балдар бар. Тилекке каршы азыр бир дагы аптека ошондой чоң көлөмдө отпуск кыла албайт. Баягы фабрикалар бар, ошолор аркылуу биз өзүбүз тектиртип таркатсак боло берет экен. Ооба болот. Ишкер өкмөт бет кап төгүүгө уруксат деп оозек айтканы менен иш жүзүндө тоскоолдук көп экенин айтууда. Мамлекет өзү эгер камсыздап бере албайса, анда жеке ишкерлер уруксат бериш керек. Колго кагаз жетишпей атат да. Тыюу жок, бирок ошо уруксат кагаз жок болгондуктан ар кандай органдагылар бизди баягы мындай кысымга алып. Ишкер өкмөттүн так чечими болмоюн бул маселе күндөн күнгө татаалдаша берет дейт. Бир жолу колдонулган бет каптардын наркы, өзүнүн чыккан наркы 1 сом 70 тыйындан 2 сомго чейин болуп аткан буга чейинкиси. Ал эми көп жолу колдонулган бет каптардын баасы 17-18 сомдун айланасында болуп аткан. Бирок бүгүнтөн баштап базардагы материалдардын баасы, материал аз болгондуктан баасы көтөрүлүп кеткендиктен анын баасы да жогорулап кетти. Буга чейин Кыргызстан бет капты сырттан гана ташып келген. Эми Бишкекте күнүнө 50 миң бет кап чыгарылууда. Уруксат берүүчү документтерин тез арада бүтүрүп бердик. Кошумча чийки зат сатып алганга айлануучу капиталга каражат керек деп айтты. Биздин тапшырма менен азыр мамлекеттик банк аркылуу жеңилдетилген түрдө насыяларды караштырып атабыз. Жакында эле Кыргызстандан чет өлкөгө 100 миңдеген бет каптарды мыйзамсыз ташып бараткан кишилерге кылмыш иши козголгон. Кеминде миллион бет капты далил зат катары кармабай, ушундай учурда пайдаланса болобу деген суроо чыкты. Саламаттыкты сактоо министри февраль айынын башында эле BBC менен маегинде бет каптан көйгөй чыкпай турганын убада кылган эле. Аппараттык чогулушта биздин координаттын баарын айттым, фарм компанияны жыйнап туруп, ошол жерден давайте ушул маселени жүргүзүп туруп ишти алып барыла депчи. Мындай болбойт. Көпчүлүк колдонгон жөнөкөй бет каптарды саналуу саатка чейин эле кийип, алмаштырып туруу зарыл. Министр буга чейин кепилдик берген бет каптарды эми кайсыл жерден алса болот?